Бишкекте көмүр сатыла баштады. Мэриянын маалыматы боюнча учурда 4 райондо тең Шабыр Кул маркасындагы кара алтын жана кара жыра көмүрү сатыла турган отун базалары иштеп жатат. Тоннасы 6000 сомдон бааланууда. Буга чейин кыргыз көмүр базаларга кара алтынды ташуу иштери сентябрда башталарын айткан. Азыр кара кечеде анын тоннасы 1740 сомдон деп белгиленген. Ал эми көмүр базаларында анын наркы рыноктогу баага жараша бекитилет. Эскерте кетсек, быйыл кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы 750 миңден миллион тоннага чейин көмүр казууну мерчемдеген. Суроо талапка жараша анын көлөмүн көбөйтүшөт. Августтун ортосунан баштап Бишкек жылуулук электр борборуна кара кечеден кара алтын ташыла баштайт. План боюнча быйыл жылуулук электр борборуна 650 миң тонна ата мекендик көмүр жеткирүү пландалган. Анын 600 миңи кара кеченики, 50 миң тоннасы таш көмүрдүкү. Мындан тышкары 550 миң тонна Казакстандын көмүрү алып келинет.